Assalamu алейкум. Арыбаңыздар айтылуу 40 миң жылдык тарыхы бар калайган калың кыргыз журтчулугу. Кыран кыргыз уулдары, кыран манас урпактары, жердин бермети кыргызымдын керемети болгон, кышта тоңбогон, жайда соолбогон, чалкып жаткан ысык көлдүк бир туугандарым. Ата журттан алыста, кенди кан тамган жерде Ыракта эмгектенип жүргөн ысык көлүмдүн акуулары жана алгырлары, сункарлары. Баарыңыздардын кулağыңыздарга күмүш сырга 2022 жылдын 7 августунда саат 15:00 Тоң ынтымагы тарабынан уюштурулуп жаткан ысык көл ынтымак коомунун кезектеги ыр кесесине чакырабыз. Ыр кесени Тоң ынтымагынын шайыр таланттары жана жалпы жамааты өткөрмөкчү. Ыр кесе жайылдаштар кондун үстүндө кыргыздын улуттук тамактары коюлуп, доолбас кагылып, манас айтылып, ырдалып, бийленип, күбөлөр чертилип, оюн зороктор менен коштолот. Ата бабабыздан келе жаткан кыргыздын каада-салт, үрп адаты менен эле бирге. Комузду сүйгөн ык туусу, ыр бийге жакын шык туусу, тоң элинен топтолгон жалпы өнөрпоздорго күбө боло аласыздар. Өзгөчө белгилей кетсек, ыр кесебиздин кадырлуу коногу, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, Манас төш белгисинин ээси, жана да саны чексиз мамлекеттик сыйлыктарга ээ болгон Борбордук ала тоо аянтында 14 саат 27 мүнөт токтобой манас айтып, дүйнөлүк Гиннес рекорддор китебине катышкан. 2021 жылы 5 күн 5 түн жалпысынан 111 саат манас айткан Залкар инсаныбыз, чыгаан манасчыбыз. Кыргыз манасты сактаса, манас кыргызды сактайт демекчи. Кыргызды дүйнөгө таанытып, манасты даңазалап жүргөн Тоң жергемдин кулуну агабыз Дөөлөт Сыдыков болмокчу. Баарыңыздар келип биригип, туугандыгыңарды билдирип, ак дастаркондон чай ичип, жора жолдош курдаштай, жакын тууган сырдаштай, бир атадан бир энеден тараган бололучу жан аябас туугандай деп баарыңыздарды чыдамсыздык менен күтөбүз. Баса айта кетчү нерсе, биздин ыр кесе өтүүчү дарек Рязанский проспект ЖТД көчөсү, метро Нижегородская, ресторан Каприз. Сиздерди терең урматтообуз менен Тоң ынтымагы. Касиеттүү көрүм бар, мейман достуу элим бар.